Билим берүү жана илим министрлиги менен Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы тарабынан ачылган жаңы борбор аш постчуларды балдарга керектүү тамак аш даярдоого үйрөтөт. 113 мектептин аш постчуларынын арасында өткөрүлгөн конкурстун жыйынтыгы чыкты. Эң мыкты 7 борборду ачуу аземине катышты. Алардын катарында алыскы Алай районунан келген Бурмаш Жумаева да бар. Балдарга бүгүн күрүч жана жашылчалардан атай тамак жасадым. Бул балдарга аябай даамдуу, витаминдүү, жеңил тамак. Балдар кийимдерин булгабай, аккуратный жеп алышат. Атай ушу тамакты балдардын ден соолугуна пайдалуу. Пайдалуу азыктар жалпы өлкө боюнча баардык балдарга толук жетиши керек. Адистер эң зарыл тамак аштардын топтомун аныктоого киришип жатат. Бул борбор мыкты тажрыйбаларды ишке ашырат. Кыргызстандын бардык жеринен аш постчулар келип үйрөнүп, кеңеш алышса болот. Азык-түлүктөрдүн аз топтомунан да пайдалуу тамак аш даярдаса болот. Мектеп окуучуларынын тамактануусуна байланыштуу ар кандай пикирлер айтылып келатат. Балдарга тамак аш жетиштүү өлчөмдө берилбей жатканын айткандар көп. Билим берүү жана илим министрлиги келерки жылдын башынан тартып анын көлөмү жогорулай турганын билдирүүдө. Мурда 7 сом менен 10 сомго меню түзүлдү. Азыркы учурда ошо 20 сомго ылайыкташтырып менюлар түзүп жазышат. 3-чейрек чейрек окуу башталганда ошондо уже ишке кире баштайт. Саламаттык сактоо министрлиги менен жанагы айтып атпайлы, Российский институт питания деп ошолор менен бирдикте специалисттер азыр иштей баштады, жаңы менюлар түзгөнгө. Министрликтин маалыматына таянсак, мектеп окуучуларынын тамактануусуна быйыл 590 миллион сом бөлүнгөн. Келерки жылы анын көлөмү 1,5 миллиард сомго жетет деп күтүлүүдө. Калугул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.